Ана мына жерде biraz кайрылчу сөз болуп калды. Да деп Турсунбай Бакир уулу мага жазыптыр. Бул Арыстан Алайды мынчалык пас, дагдыр, дабдыр деп ойлогон эмесмин. Биртке мээси бар деп ойлогом деп. Эмнеге мынтип айтыптыр? Момия теңирчилер дейт, мээси жок, кургап, соолуп калган деп айтып жүргөнүм туура экен дейт. Айланайын Турсунбай Бакир уулу, мен теледен жооп кылайын. Мына мынтип жазыпсың бул жерде. Сени деп эле айтканга туура келди. Пендени сен дейт да, кулду сен дейт да, кулду байкеде болмак беле. Кулсуң да. Кулду сен дейт да, муну кыл дейт да. Могу түшүнүгүң менен дагы. Жазыпсың мынтип. Жаман жалганчы адам экенсиң да, ошол жерге жаман таң калдым. Мынтип жазыпсың. Мен туңгуч обдусмен болуп турган кезде мага аялдар келди депсиң. Арыстан Алай үй бербей койду деп. Сен кайсы жыл обдусмен болдуң? Сен Бакиевдин убагында болдуң. Мен квартираны андан кийин салдым. Уяты жок, Турсунбай. Биринчиден, менин эми жалганчы экениңди даана чыгарып берейинчи. Экинчиден, эгер мен квартира бербей койсом, Турсунбай сени издебейт, илбой жинди адам. Милицияга барат. Финполицияга барат. Прокуратурага барат. Сотко кайрылат. Анан сага чалдым депсиң. Кайсы телефонума чалдың? Менин телефонумду кайдан алдың? Мени таанычу белең сен. Сага кат жөнөттүм деп. Күлкүнү келтирбечи. Кел могу жерге кел, эмки эфирге кел. Мына кел. Кел ушул жерге, мен күтөйүн. Кел экөөбүз бир беттешели. Кайсы жылы сен болупсуң, мен кайсы жылы квартира сатып мен документ көтөрүп келейин. Уялып калчы. Биринчиден. Экинчиден, менин bir клиентим мага эч качан таарынган эмес. Таарынтпайм. Мына өткөндө бирөө жазыптыр дейт. Менин ошол жардамчыларым айтты. Арыстан Алай банк кылбаган ишти кылат депчи. Паспортуңду алып барсаң бир квартира оформить этип бер. Жөн эле. Төлөй албай калсаң, ар жак бир жагыңды карайт. Же узартып берет 5 жыл 10 жылга. Же тыйыныңды кайрып берип коет деп жазыптыр дейт. Кандай акмаксың, кышта калыптыр деп жазыпсың да. Сен бул сөзүң мененче жанагы артист аялың менен жамандашканың ошо туура эле экен. Сен мындай сөз чыгара берсең, бул жерде жазыпсың менин аялым өлүп калган депчи. Сенден өлүп кутулат адамчы, чогуу жашаса. Же жана ошо артист катыныңдай көчүп кутулат. Мен сенин салам алейкум деп колуңду кармаган эмесмин өмүрүмдө. Сен 6 аялым бар деп интервью бергениң чын. Муну тапсак болот видеосун. Мага айтып беришкен 6 аялы бар деп. Бул жерде жазыпсың Турсун Бек Акун 8 аялы бар деп чыккан деп. Ал билет, ал жит алган, ис алган киши да, кыйын. Ал сенин атаандашың, экөөң обдус менен орун талашып. Ал билет чын эле анда ошо 8 бар. Мен Турсунбай Бакир уулу деп сүйлөгөнүм жөн эле ошол мисал катары сүйлөгөнүм. Бул жерде мынтип жазыпсың дагы. Теңирчилердин мээси эле эмес, жынысы жок деп. Менин жынысымды көрдүң беле? Теңирчи бул өзү кыргыз. Теңирдин ролун аткарат. Баланы көтөрүп, айыктырып коет жүрөгүн. Кыргыздын жынысы жок болсо сен өзүңдүн улутуңду башка бирөө баля деп жазган өткөндө. Лөлүдөн деппи, өзбектен деппи. Мына мен ушундай эле так жооп кылам. Анда сен кандай энеңдин жынысы жок беле, атаңдын жынысы жок беле? Калпагыңды чечип жоолук салынып ал депсиң да. Менин калпагым башыман түшкөнүн көрдүңбү Турсуке? Сен Турсуке экенсиң точно. Дагы нелерди жазыпсың кыргыз жөнүндө? Арыстан Алай, сен Кара Суу айылынан ат башылар сендиктен, жердештиктен уялгандыктан
Данияр Үсеновке окшоп атыңды алыштан алай деп алмаштырып алдың дейт. Данияр Үсенов беглец, жегич, качкын. Ал Данияр Үсенов деп дүйнөлүккө Интерполго берсе чыкпасын деп атын алмашты. А менин атым алмашылган жок. Арыстанга эле алай деген ат кошулду. Муну ааламдан берди. Мага караганда мына момун мусулман атасынын берген атты алмашып атат. Саид, анан Камит, Балекетит деп. Айланай момун мусулман. Ушул аксакалыңардын айтканы ушул. Кайсы теңирчинин инопланетанын дагы мүмкүн жынысы жок болушу мүмкүн. Анткени ичип жебегенден кийин. Атаң кандай жүрөт деп балдарды сураса илгери айтып калчу эле. Атам карып калды, айнып калды деп. Анысы кандай? Сен эрте карып эрте айныпсың. Азыр аялым төртөлөм, мага баары бир. Айткан сөзүңө карап айтып атабыз. Аксакал. Интервью берипсиң, ага дааратка суу дайындап берем, балекет, төлөкөт. Бу жерде мактаныпсың, мен выборго барайын десем, ушу динсиздер өткөрбөйт деп. Колдобойт деп. Сени жана качып кеткен катының, чогуу жашаган балдардын энеси да колдобойт. Бул кебетең менен. Ошо кыргыздар менден коркот депсиң да. Эмнеңен корком? Мен сенин эмнеңен корком? Сен жалганчы чал экенсиң. Ойлонсом, алдамчынын алдамчылар ушул динчилер экен да. Эмнеге десең, 5 көрдө деп эле жалган айтып атпайсыңбы? Жалган да бул, жалган. Андан көрөгө 100 000 сом алып бербей койсоң да ага эчтеке эмес. Тозок көрдө деп эле жалган айтып атасың. Алланын каалоосу менен аял алдым, Алланын каалоосу менен кетирдим. Аллаң эмне айттыбы, кетир дедиби? Жалган да. Сирияга ким кетти? Ошо сакалымды периште ойноп турат дейсиң. Ой, бир периште жайгашкан адам жанагынча бир нерсе жасап атат. Соттолосуңар силерчи, жоопко тартыш керек элди бурмалаган үчүн. Ошондуктан момун мусулмандар, мына силердин атаңар жашы 60-тан өткөн айтып коет. Мен 18 эмес, 23 жаштагы кызды алгам. Кандай айырмаң бар? Кысыңдын кысы менен тең ошолчу. Балаңдын улуу кысы менен тең. Неберең ал. Кыргыздын салты менен алгам деп коюптур бу жерде. Кыргыздын салтында 4 аялы балуу барбы? Өчкүлөчү. Тынч эле жашачы. Мен түшүнгөндү түшүн, Турсуке. Сендей арабча сүйлөгөн аксакалдар толтура, дүйнөдө араб толтура. А мендей ааламдан берилган